Assalamu alaikum жамаат, ферма жеткенден пайдалуу кеңештер. Мынакей бүгүн 27 март 2026 жыл. Мен сиздерге могул Альбен боюнча, Альбенди кантип колдонобуз, тоок, үндүк жана жөжөлөргө ошол боюнча видео тарта кетейин деп чечтим. Урматтуу жамаат, муну вет аптекадан алабыз. Бул суюктук дары болот. Альбендазол дегенде жазуусу болот. Тоок, үндүк жөжөлөргө колдонгондо сөзсүз түрдө мондогон 10%лигин алып колдонобуз. Урматтуу жамаат, мунун берүү шарттары: бир бергенде 2 күн катар беребиз. Анан сөзсүз түрдө тооктор, жөжөлөр ач карынга болуш керек. Эртең менен берген жакшы ач карынга. Буну 1 литр сууга 1 мг кошулат. Ошондо 10 литр сууга 10 мг кошуп бересиздер. Арадан 2 саат же болбосо 2,5 саат өткөндөн кийин анан жемдерин бере баштайсыздар. Эмнеге ач карынга беребиз десеңиздер, жанагы тооктордун, жөжөлөрдүн ичиндеги майда паразит курттар ушул ач карынга тооктордон батыраак түшөт. Бул альбен сууну ичкенде. Анан буну повторно, сөзсүз повторно бериш керек. Арадан 15 күн өткөндө же болбосо 20 күн өткөзүп туруп, кайра эле ушул режим менен повторно бересиздер. Анан бунун альбенден ар 3 айда колдонуп турган жакшы. Тийсе иншалла туура ушул туура режим менен колдонуп берсеңиздер, иншалла пайдасы тиет, зыяны тийбейт. Анан бунун дагы бир пайдалуу жактары, жанагы жөжөлөр, тооктор оорусу сыртка чыкпай, жана үңкүйүп өлүп калган учурлар болот го. Ошондо эмне себептен причинасын таппай калганда, эмне себептен өлөт десеңиздер, жанагы ичиндеги майда паразит курттар тооктордун, жөжөлөрдүн ичегилерин эзип салат. Ошонун негизинде өлөт да жөжөлөр. Тооктордун, жөжөлөрдүн ичинде жанагы майда паразит курттар көбөйүп кеткенде. Анан жөжөлөргө кайсыл айынан баштап бере баштайбыз десеңиздер, жөжөлөргө сөзсүз түрдө 1 айлык же болбосо 1,5 айлык болуп калганда колдонобуз бул альбенди. Эмнеге десеңиздер, жана жөжөлөрдү биз 1 айга чейин буруудерде болбосо ящиктерде багып, анан сыртка огородко коюп жиберебиз. Ошондо жөжөлөр 1 ай, 1,5 айлыгында жерден витаминдерди, курт кумурскаларды жегенде, анан ошол убактан баштап жөжөлөрдүн организмине, ичегилерине ушул паразит курттар түшө баштайт. Ошонун негизинде 1 ай, 1,5 айлык болуп калганда жөжөлөргө колдонобуз. Жөжөлөргө деле кудум ушундай азыр видеонун алдында айтып кеткен режим менен колдонот. Урматтуу жамаат, мен уже бул альбен сууну даярдап алдым. Мен 15 литр сууга 15 мг коштум. Ушул альбен жөнүндө тартылган видеобузду канаттууга кызыккан хобби тааныштарыбызга бөлүшө кетебиз. Кичине болсо дагы ошолорго пайдабыз тийсин, эгер колдонбой жүрүшкөн болсо. Урматтуу жамаат, дагы бир жакшы маалымат кошо кетейин. Могул марганцовка суу. Жанагы тоокторуңуздарга антибиотик суу колдонгондо же болбосо ошондой болгон альбен суу колдонгонуңуздарда сөзсүз түрдө могул пайылка идиштерини дезинфекция кылып жууп салганыңар жакшы. Марганцовканы билесиздер өзүңүздөр, кандай пайдалуу жактары бар. Анан буну ар айда кармушкасыны же болбосо мону пайылка болгон идиштерини жууп дезинфекция кылып турсаңыздар, эч зыяны жок. Урматтуу жамаат, мен буларды ошо эртеге альбен суу берем деп тоокторду даярдагам раса. Кечээ күнү эле после обеда суу идиштерине бүт сууларын төгүп салганмын, чтобы жакшы чаңкасын депчи. Чаңкатып берсеңиздер жакшы мына. Урматтуу жамаат, суу бер деп көрдүңүздөрбү? Ушундай чаңкатып берсеңиздер эффект жакшы болот. Көбүрөөк ичет да тооктор.